Aman özgürtüp çıkıp koyma özgürtüresine de Devret. Kemese Elnura sen bas. Budrup zapazga koyup baba. Elni baram da. Başlayın şaşmanızlar, şaşmayın. Evet, toplam şaşmanızlar. Rayacıken birinci načalnik var. Şaşmayın, şekilde düşüyorsun. Bol boyu, bilin. Oğlumuzlar vakit öte otak. 3'ten yok da gül bere alvay kılavuzda eceke şonu ayttım. Öte. Ne şaşmayınız? Bayramımızlar verin. Şaşmayınız, şaşmayınız. Şaşmayınız. Şu aydan düşükte arayın. Evet, tuğra düştü dereste. Ne İzzat merakta öldü mü? Baydaklar. İzzat merakta. Ey şaşpağlar. Şaşpay şaşpay. Şaşpay. Ha. Oldu. Tidini bardağına. Ama işte yaşlı da TV kalır. Allah razı olsun. Dostlarım selamlar. Bayramınızlar mene. Selamünaleyküm. Anlaştık. Evet. Az zamanlar. Okutuluk günlerini arka kayrılday. Bir kılcayı balalı kes bizge karaday. İki kapıların dibige koydan candaşlarım. Hoş hoşumuz ekmeklenen kassaşlarım. Annemin gözdaşım, gözdaşlarım. Ahmet defteri kapıdan gözdaşlarım. Büyügüleri mekteplerin baştaşabız. Geç yokta zamanı kurulur. Sürekli dağısınday oturup burada baldan çalışmayıp bunlar kazanarak onlardan tutuksuz öldürseydi kutu alaydı. Yoksa sürekli bayramında ben tüketiyorum. Ben bayramında ben. Osmanlı күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү 20 жылдык жолугушууга келген биздин сүйүктүү окуучуларыбыз. Баарыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилимден Ойтал орто мектебинин мугалимдеринин жана өзүмдүн жеке атымдан чын дилимден куттуктаймын. 20 жыл дегенибиз айтууга оңой болгону менен адам баласынын турмушунда бир топ өзгөрүүлөр. Саламатсыздарбы, бүгүнкү ушул кеченин катышуучулары. Жадыраган жаз майрамдары менен кошо келген акыр коңгуроо аземи баарыңыздарга кут болсун. Урматтуу биздин улуу муун устаттарыбыз, мугалимдерибиз, сиздердин бизге берген билимиңиздер чексиз. Сиздердин бизге берген билимиңиздер сиздердин берген тарбияңыздар биздин жолубузга ошончураак жашообузга зор болду десек болот. Мүмкүн ошол убактарда сиздердин айткан сөздөрүңүздөрдү биз туура кабыл албай, маанисине терең жетпегендирбиз. Бирок биз ушул турмуштун даңгыр жолунда сиздердин сөздөрүңүздөрдүн маанисине жетип, сиздердин берген таалим тарбияңыздар аркылуу турмуштан өз жолубузду таптык десек болот. Ал эми урматтуу бүгүнкү юбилей ээлери, классташтарым, баарыңардын үй бүлөңөргө бактылуулук, өзүңөргө бекем ден соолук, эч качан картайбагыла,
эч качан араңар суюлбасын, дайыма ынтымакта ушундай жакшылыктарда чогулуп жүрүш баарыбызга насиет кылсын. Эми бүгүн мектептен өз канаттарын кагып учуп бара жатат биздин инилерибиз, сиңдилерибиз силерге турмуштун даңгыр жолдорунда жол жырытыңар жыйынтыгы жакшы чыксын, баарыңарга келечекте бактылуулук каалайбыз. Биздин андемесе биздин арзулаган предметтик мугалимдерибизге эми бар. Предметтик мугалимдерибизге аз да болсо колубуздан келишинче белегибиз бар. Аз болсо да көптөй көрүп алып коесуздар деген ойдомун. Жактырдым сизди мугалим эше. Бизди тарых предметинен окуткан Омурзакова Жипар эжекебизге. Кантип айтам сүйүмдү сизге. Мугалим эжеке. Биология мугалими Шамира Акиман эжеке. Бишеева Фазилет эжеке. Мамытов Дүйшөбай агай. Райбеков Хасан агай. Хасанбай агай. Жуманазаров Жанибек агай. Амирова Замира эжеке. Жогаева Мавлида эжеке. Таштамирова Инаят эжеке. Алибеков Мамасадык агай. Бакиров Жумабай агай. Осмонова Майрамхан эжеке. Бекматов Султан агай. Жураимова Гүлнайыр эжеке. Закирова Гүлнара эжеке. Biz sizlerden bilimingizlerdi bu az gana nerse menen bağlaylı demedik. Biz bolgonu gana sizlerden bilimingizlerge urmat sыйкатары, ыраазычылык катары да колубуздан келишинче аракет кылдык. Az da болсо көптөй көрүп алып коесуздар деген үмүттөбүз. Көңүл бургуңуздар үчүн чоң рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу коноктор, кадырлуу агайлар, урматтуу эжекелер, урматтуу классташ балдар, кыздар жана мектеп окуучулары, баардыгыңыздар куш келипсиздер. Мына бүгүн жараткан Аллах насип кылып 20 жылда баардыгыбызды бир жерге чогултуп койгон экен. Ушул жерге чогултканына жана баардыгыбызга ден соолук бергенине, бала чака бергенине, бактылуу, такуа, саалыкка жар бергенине ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле биздин бул жерге чогулуубуздун максаты башкалар сымал жаман нерселерди өткөрүү эмес,
hadislerде келет. Kimde kim kede Allah'ın ırazısılığı için çoğulgan bolsa, biri-birini ziyaret kılgan bolsa, biri-birinin ahvalını bir toğanımday dep suragan bolsa, jana ошондой эле biraz janынан акча чыгарып, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн Аллах жолунда жумшаган болсо, ошол адам кыямат күнү менин махабатыма, менин сообума жетишет дейт, менин кутулуума жетишет дейт. Жана ошондой эле мына ага эжекелер сиздерден дагы Аллах ыраазы болсун. Аддаллу алал хайри кафаилихи деп арабча айтылат. Kimde kim жакшылык иш кылган адамга себепкер болгон болсо, ошол жакшы ишти кылган адамдай соопка эге болот дейт. Мына ошондуктан бүгүн ушунча достор жыйналып отурабыз. Бардыгыбыз көптөгөн иштин, көптөгөн байлыктын ээси болуп отурабыз. Канча деген сооп иштерди кылдык. Бардыгына сиздер дагы ортоктош болосуздар иншалла. Кыяматта деп хадисте келет. Аллах Таала айтат экен, бир пендесин чакырат экен. Мына ушул пендемдин менин алдымда алып келгиле, жана кылган сооп иштерин мага көрсөткүлө дейт экен. Мына ошондо жанагы пенденин кылган сооп иштери, кылган курган мечиттери, жолдору же болбосо бактарак болсун, ажылык болсун, умра болсун, баардыгын сооптору алып келинет экен, көрсөтөт экен. Мына ошондо жанагы пенде айтат экен, Аллах Тааланын алдында жалган сүйлөөгө, калп айтууга эч качан болбойт. Аллах Таалага жаратканга кайрылып, о жаратканым, мен муну жасабадым эле бул жалган дүйнөдө. Бул жерде бир адашуучулук болуп калышы мүмкүн десе, Аллах Таала айтат экен, жок, эй пендем, сен бул иштерди жасаган жоксуң. Бирок мына ушул иштерди жасаган балдарды, окуучуларды сен окуткансың дейт экен. Мына ошондуктан сиздерден Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Балдарыңыздардын, кыздарыңыздардын, нээре, чөөрө жана ошондой эле биздер окуучулуңуздардын ыраазычылыгын алып, дуасын алып, төрүбүздүн сыйын урматып жүрө бериңиздер. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Agaylar, sizди ушундай тарбиядан жеткендериңизге силерге Аллах ыраазы болсун. Мен досторумдун, классташтарымдын атынан баарыңыздарга таазим кылам. Өмүрүңүздөр узун болсун. Дайым ушинтип кызмат кылып жүрүңүздөр. Сиздерден Аллах ыраазы болсун. Биринчиден assalamu alaikum. Улуу урматтуу ушул Кайрагаш элинин Ойтала орто мектебинин бүтүрүүчүлөрү жана мугалим ага эжекелери жана 20 жыл болуп көз ачып жумганча өтүп кеткен өзүбүздүн достор 20 жылдыгыңар менен куттуктайм. Биз эми эмне демекчибиз? Биринчиден мына биздин эжекелерге сиздерге таалим. Бир жерде жаман сөз, бир жерде жаман нерсе кылган жокпуз. Сиздердин тарбияңыздарга чоң таазим, чоң рахмат сиздерге. Алла ыраазы болсун. Не демекчибиз эми? Дайыма ушундай жакшылыкта, ушундай Кайрагаш элинин бийик көтөргөн жигиттерден болуп жүрө берели. Баардыгыбыз достор, сиздерге чоңдон чоң рахмат. Баардыгыңар тиричиликте, баардыгың ушул мектепте талим тарбия алдык эле. Ошого кичине болсо дагы салымыбыз кошуп берди. Баардыгың силерге баш бириктирип келип кеттиңер. Силерге чоң ыраазычылык. Иште менин өзүм атыман. Анан бул жерде бизде ошо 6 класс жетегибиз бар. Предметтен бизден арзабаган белектерибиз бар. Ушуну тапшырып койгонго уруксат бересиздер, а? Анан бул жерде кичине убактыңыздарды алып кетем, кичине сөз сүйлөп кое турган болуп калдым. Ушул жерде биз чоңоюп, ушул жерде эл менен адамдар менен учурашканды, кантип саламдашканды мына эжекелерден үйрөндүк эле. Кудайга шүгүр, ушул жигиттерибиз бардыгыбыз ушул мектепте тарбия алып, ушул жерде илим билим алып, бардыгыбыз кичине болсо дагы, аздан болсо да мына Кудайым жалгап бизге чоң мектеп түшүптүр. Ушуга кол көрсөткөн эжекеге агайlarга чоң рахмат. Анан бул жерде биздин салым болгонубуздун себеби мектептин алды бурчатка болот экен. Бурчатканы көрдүк, тиги жакта 3 жыл 4 жыл эле уже бузулуп калат экен. Ушунун изменениясына проектке биз дагы эжекеге салым кече сүйлөшүүлөр болду. Кудай кааласа мүмкүнчүлүк болуп мектептин алдыдагы асфальт кылганга, бул асфальт эми бурчатка бир 3 жылда жок болот экен. Асфальт бул эми вечный деген сөз да. Постоянный калып кала турган. Ошого кичине болсо дагы биздин өзүбүздүн мына 87-88-20 жылдыктын атынан ушул жаңы мектептин алдына асфальт болушуна себепчи болуп калайлы. Кичине сооп болсо дагы биздин досторубузга тийсин деп
биздин мектепте болгон 20 жылдыктын атына эмеге салам эжеке сизге. Чоң рахмат көңүл бурганыңыз үчүн. Assalamu alaikum. Бардыңыздар хош келипсиздер. Биринчиден ушул жерде бизди окуткан ар бир эжекебизге атын ата албай калган, келе албай калган эжекелерибизге ар бириңиздерге өзүнчө ар биринчи чын жүрөктөн таазим деп кетким келет. Экинчиден ушул убакыт өтүп 20 жыл өтүптүр. Досторубуз бардыгы Европадан келген досторубуз бар, Россия, эми бардыгыбыз эле чет жакка, Ырыскыда, ошол жакта жүрүп калдык. Досторубуз келип бергенге бардыгыдан эч ким эч нерсеге карабай, ушул жерде окуткан мугалимдерибизге урмат сый катары, окуткан мектебибизге урмат сый катары бардыгыбыз келгенге аракет кылдык. Сиздерге чоң рахмат. Ата албай калган, байкабай калган болсок сиздерден биринчиден кечирим сурайбыз. Анан бардыгы эле баягы 1-класстан баштап 11-класска чейин окуп, бардыгыбыз ушул жактан учуп кетет экенбиз. Бүтүнүүчүлөргө биринчиден дагы ак жол силерге жолуңар ачык болсун, буйруса силер жашсыңар. Ушуга окшоп келечекте силер 10 жылдыкка келгиле, 20 жылдыкка келгиле. Ушул окуган мектебиңерге салым кошкон дайыма силердин жүрөгүңөрдө болсун негизинен. Биз жана досторум айтып кетти, бизге деле сөз калбады, жыйынтыктоо катары айтып коеюн. Ар бир бала учуп кеткенден кийин кандайдыр бир деңгээлде жүрөгүнүн түпкүрүндө мектебим деген ар бир балада калат экен. Биз дагы дос балдар менен буга чейингилер кандай кылды, кандай кылсак деген ой жүгүртүлөрү менен ар бирибиз чын дилибизден ушул жардам болсун. Жардамыбыз баягы айтат го, дүйнө күйүп аткан болсо көгүчкөн дагы өзүнүн өзүндө суу алып баратат дейт да. Биз дагы биздин салымыбыз болсун. Ошол көгүчкөндөй салым кошо албасак дагы аз гана болсо дагы ушул мектебибизге бир аз дагы бир тамчы жамгырдай болсо да бир аз салым кошобуз деп чын жүрөктөн бардыгы беришти. Анан дагы эжекебиз Кантар эжеке менен дайыма байланышта чогуу иш алып бардык. Бул негизи биздин азыркы айтып кылып атканыбыз кийинки бүтүрүүчүлөргө кандайдыр бир деңгээлде үлгү болсун деген ой максат. Ойлой барыңыздар, туура түшүнөсүздөр, бул эл көрсүн эмес. Негизи жакшылыкта жарышкыла, анан кээ бирки жерлерде ошону көрсөтүп коюш керек дейт. Ошого сиздер дагы туура түшүнөсүздөр. Келип бергениңиздерге бардыгыңызга рахмат. Жанагы Кантар эжеке менен чогуу директор менен иш алып бардык деген теманын уландысы биз буга чейин 20 жылдык катары, 10 жылдык катары бирөө аны кылып бериптир, бирөө муну кылып бериптир, материалдык жактан болуптур. Бирок бардыгыбыз эле билебиз, баягы ар бир нерсенин убагы келип бүтөт да, негизичи. Бирок биз не дедик, материалдык жардамдын жанында дагы бир аз дагы болсо билимге, илимге, ушул балдарыбыздын окуу бүтүрүүчүлөргө бир аз салым кошолу деп ОРТ деген жалпы республикалык тестке өзүбүздүн бул жактагы окуу мекемеси менен келишим түзүп, ушул жактагы биздин бүтүп жаткан 11 класстарга, өзүбүздүн бүтүрүүчүлөргө, өзүбүздүн эле инелерге, өзүбүздүн эле карындаштарга ушул 20 жылдыктардын атынан курстарыны, даярдоо курстарын көтөрүп бердик. Жанагы берип аткан материалдык жардамдын жанында ал дагы моралдык билим жакка салым болсун деп ошону да кылдык. Бул ойлойбуз мындай кийинки биздин 20 жылдыктарга дагы бир эле 20 жылдык эмес, ушул жактагы биздин ушул мектептен негизи эле кайрага чейин бүтүп кеткен ар бир окуучубуздун жүрөгүнүн түпкүрүндө болсун. Ушул нерселерди биз элибизге, желибизге кылбасак, бизге келип эч ким кылып бербейт экенин биз мындай иш жүзүндө өзүбүздүн агайыны, эже карындаштарыбызга айткыбыз келди да. Ошону мененчи ошону буюрса аз да болсо мектеп жааматы аз да болсо көптөй көрүп, мындан кийинки 20 жылдыктарыбызга как эстафета катары алып кетсин деген катары ушул нерсени алып келгенге аракет кылдык. Албетте бул иштин башталышы баягы көч бара-бара түзөлөт деп коебуз го. Ошого буюрса жана биз өзүбүз ушул жактан чыкканбыз. Анан отуруп алып эле бул президент аяктан чыгыптыр, бул бияктан чыгыптыр эмес, бизден не чыгат ошону ойлоп деген максатта бул болду да. Ошого көп сүйлөп койгон болсо кечирим сурайбыз бардыгынан. Жалпы бүтүрүүчүлөр сиздердин убактыңыздарды албайбыз. Курстун дос балдарым айтып койду атат. Негизи сооп иштин деле айтылганы жакшы демекчи. Аз да болсо бияка бердик. Биз берген курстун эмеси 100 000 катары бааланып, ошол окуучуларыбыз эми баягы бериле өткөн, бирок окуйм деген адам негизи кайсы жерде болсо Бишкекке барып деле алат, Токатка барып деле алат, ал үчүн жол болсун, такси болсун айырмасы жок.
biz mümkün болушунча ушул жака албетте бул биринчи башталышы онлайн форматта болду. Буюрса бизде жакшы мугалимдер болсо албетте аны биз офлайн форматта элге жерге кызмат кылганга дайым даярбыз. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Кандай гана күндөр болбосун, жаан болсун, башка нерсе болсун, ысык суугунда ушул жерде мектеп деп убакыт өткөрүп, өзүңүздөрдүн балдарыңыздар да бизди көргөн ар бир мугалимдерге терең таазим. Дагы бир жолу чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Ойтала орто мектебинин жалпы окуучулары, мугалимдери, бизди окуткан жана классташтар 20 жылдыңар куттуу болсун. Мугалимдер сиздерге чоң рахмат. Биз сиздердин билимиңиздерди алдык. Сиздер бизге 100% аракет кылдыңыздар, бирок биз 100% аракет кылбадык күнөөбүздө. Бирок ошол сиздердин бардык билимиңиздерди өзүбүзгө сиңирип албасак дагы кичинекей билим алдык, бирок ошол кичинекей берген биз өзүбүзгө алган билимибиз мыкты инсан болдук. Сиздерге чоң рахмат. Окуучу мектебин бүтүп атканда агайынан жол сураган экен, агай мага жол көрсөтүңчү, каяка басам дегенде агай айткан экен, сен жолго чыксаң жол өзү көрүнөт. Ушул биздин мугалимдер артына жарык из берген, адашпас кылып түз берген биздин мугалимдерге тазмет койгойлуга. Чоң рахмат сиздерге. Мен ушул классташтарга, мектепке арнаган чыгармам бар, аткарып уруксат этиңиздер.
Sevgiler aldın uyara. Rahmat aytıp, alkış aytıp, ecağayga. Çok rahmat. Yeri çok sözdürmeli, jarkırap gülüp turgan, jaynagan көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен, эң жакшы тилек менен, кучактап бекем кызы, кубаттуу билек менен, көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Амандык болсун деши, өксүлөр толсун деши, байырлап башыбызга бак дөлөт колсун деши. Кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Мынаны окуш керек бе? Уюштуруу кандалды? Камера аркылуу. Уюштуруу эң сонун болду. Жагымдуу маанайда бул жерде ийгиликтер коштосун деп жазылыптыр. Ийгиликтер баардыгыбызга насип кылсын. Бул дүйнөдө дагы эмес, ахиретте дагы ийгиликтер менен чогуу жүрө берели. Бай болуңуз. Мээримдүү болуңуз. Siz ийгиликтүү болуңуз экен. Өмүрдүү болуңуз. Келип туруңуз дейт. Келип турабыз буйруса. Жагымдуу маанай каалайбыз дейт. Чоң рахмат эжеке. Мамай өзгө көрүңүз жакшы. Жагымдуу маанай каалайбыз. Siz maksattuğusuz. Рахмат. ийгиликтерге коштосун. Күчтүүсү. Бактылуу болуңуз. Денсаулыкта болуңуз. Сиз ыймандуусуз. Siz ыймандуусуз. Бул мына ояктайм. Денсаулыкта болуңуздар. Сиз акылдуусуз. Sizni көргөнүбүздөн кубанычтабыз. Келин келипке жазганда керек дайымкы тамак. Гүлай Гүлзат баратат, тергеле тамагы. Yer damlası жазылған Египетте Сахара ең ысық жер абыдан. Dernek, daraz, dağızga, göz yazılar daima, damir dövbe tekli dost, yazdan beri dayıra. Yo damgası. Yo menen o bedigi. Ошондо мен сизге биринчи иштегенде ноо тап келемде эмне алып келесиң десем, ноо тап келем да дегенде. Айттым го, бисмиллах деп жегиле, оң колуңар менен жегиле дегенде, айтып атай бул ал мезгилде менин өзүмдө дагы жок эле да. Оң кол менен жейтилем, бирок мындай үйрөтпөпмүн да. Ошондо үйрөтпөйсүз дегенде, ойлонуп калып кийин барып айттым, анда апаңар билбейт эле да, анан эмне үйрөтөт силерге?
кычорту болуп жүрсөм орусча. Балдарым да орусча жүрсө кычорту деп анан келип эле кирип анан мындай чөйрөдө Аллах Таала каршы жерде болсо нарагында сунуп койсо бере берет экен да. Бере берет экен. Ал мен ушуга ушунчалык ыраазы болом. Ушуну берип койгонуна шүгүр. Эгер бербегенде мен билбейм кандай жүрөт элем, балким жылаңбаш. Кечеде кыздар тынбай да сүйлөшүп атышат. Түндө мен окуй албадым. Эртең менен кишине окусам, барды, балдарын сүрөттөрүн алып жөнөттүр баары бүт. Группалар бар да өздөрү. Жана келиндер менен түшкөн сүрөттөр 5-6 бар экендер. Мыналар жүрөм. Мен айттым, силер олорго сукканбагы. Силер үйүңөрдө жакшы отуруп, келебиз деп жаңжал кылсаңар, үйдө баары тынчтык болбой калышы мүмкүн да. Зулум кетиши мүмкүн. Ошон үчүн силер жөн эле отура бергиле, ошо отурганыңарга сүйүнө бергиле. О, балдар болот десең, дешинден күлүп калышты. Болбой калды. Балким кийин жолугуп каласыздар. Жөн деле жолуга берсе боло берет эмесчи? Бул 20-жылдык мына мектептерде кичине эпидемия болуп мындай уланып калыптыр да. Агер жөн эле жолуга берсеңер жакшы.